авария болуп тур эмне. Азыр болгонбу? Фай. Спринтер менен муну жеңил машина кагышыптыр, а? Ой, içinde ayal kişiler var eкен. Hazır болуптур да. O sprinter менен кагышканбы дейм да? O sprinter менен кагышты да. Лопма-лоп болуптур өзү дагы чыкара. Yok tolladı. Muna sprinter менен кагышты да. Çıkmasına gene. Емо, неме го? Taşçı. Таш чайна го? Ağızdan gene. Спринтер менен кагышыптыр да. 19 декабрь. Жеңил машина айланып кетти да. Повороттон. Айланып кетип, муну спринтер сүзүптүр. Benim şoför bunda ben yalnız. Az gel gelet hemen. Kaçtınız biraga? He. Bira kaçtınız. Kaçkan ben var. Gidip kettik. Arık çektik. Kaçka çıkıp kettik. O çocuğunlara çıkıp kettik de. Bira balonları da жақшыда eкен, ha? Niye aylanıp kettik? Yo, abi benemizde lop bile gidip kettik. Aldık hatta. Kaçkan içilo. Alıp koyuş onu. Buna jeri süzdür da. Бишкекте өспүрүмдөрдү бөтөн жерге кирген үчүн сабап тоноп кетишкен. Окуя 14-декабрда Муразордо жаңы конушунда болгон. Видеонун автору тонолгон балдар 14, 16, 17 жашта экенин жазган. Кадрлардан окуучулардын сөгүп сагып башка райондо эмне жүрөсүңөр деп канжалата сабап жатканын көрүүгө болот. Факт 1-май райондук ички иштер боюнча башкармалыгы текшерүү жүргүзүүдө. Жыйынтык менен юридикалык баа берилет. ГАИ кызматкерлери кош бойлуу аялды төрөт үйүнө ыкчам жеткирүүгө жардам беришти. Көркей көчөсүндө кызмат өтөп жаткан милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлерине жарандар кайрылып, кош бойлуу аялды шашылыш түрдө төрөт үйүнө жеткирүүгө жардам сурушкан. Кайрылууга дароо чара көргөн МККБ кызматкерлери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, кош бойлуу аялды тыгындарга кабылдырбай, кыска убакыттын ичинде медициналык мекемеге жеткиришкен. Кызматкерлердин ыкчам ыраттуу жана кесипкөйлүк менен аткарган иш-аракеттеринин аркасында жаранга өз убагында медициналык жардам көрсөтүлдү. Бул окуя кайгыл кызматкерлери ар дайым элдин коопсуздугун камсыз кылып, жарандарга муктаж жарандардын жанында экенин дагы бир ирет тастыктайт. Өзгөчө ыкма менен оорулук кылган аял кармалды. АКШнын Сан-Педро шаарында соода борборлорунун биринде коопсуздук кызматкерлери өзгөчө ыкма менен оорулук кылууга аракет кылган аялды кармашты. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тез арада тарады. Otra más. Otra. Караколдо бир нече автоунаа кагышты. Кече 18-декабрь күнү Каракол шаарына жакын жайгашкан Толыжа базасына бара жаткан жолдо бир нече автоунаа кагышты. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгы Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу түшүү учурунда жол тайгак болгондуктан унааны токтото албай калгандыктан улам болгон. Ой. Ой, айда. Ой, Опа! Опа. Ya, böyle sıyıran kadar. Onu var da yani yürümez. Nerede değil lan? Ya. Beyler kaç. Yeba.
Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.